Туғандар, айдоо үлүш жерин алып сразу кирешеге чыккыңыздар келеби? 1 гектар 52 сотук айдоо жери азыр даяр эгилген ушундай эже малина, ежевикасы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык документтери так таза колдо, көк китепте экен туугандар. Азыр ушул 1 гектар 52 сотукка бардыгы ушундай мына менин колумда тургандагыдай түшүмдүү ежевика, эже малиналар отургузулган туугандар. Өтө сонун экен. Бул жерди алып туруп эле сразу пайдага чыксаңыздар болот. Негизи бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Чүй облусу Сокулук району болуп калат. Сокулуктун центриндагы эле светофордон түп-түз өйдөнү көздөй 4-4,5 километр чыгып келсеңиздер, ушул ежевика, эже малина эгилген айдоо жерин көрөсүздөр туугандар. Эс номерин экранга калтырып койдук, түз эле чалып байланышсаңыздар дагы болот. Негизинен туугандар, эми бул ежевиканы биринчи эккен жылы расход кылат экенсиздер да. Анан экинчи жылы болсо түшүм берип, ушул жерге кетирген расходуңуздарды өзү актайт экен. Анан үчүнчү жылы жалаң пайдага чыгат экенсиздер да. Азыркы учурда бул жерде быйыл үчүнчү жылдын түшүмдөрүн толук түрдө терип бүткөн учуру азыркы учурда. Быйылкы сезонго түшүм берүү бүттү, мындайча айтканда. Анан дагы туугандар, кыскасын айтканда, ушул даяр уже бардык расходторун бүтүрүп, пайда бере турган, түшүм бере турган убакка келгенде сатууга коюп жатат. Эгерде сиздер ала турган болсоңуздар, бул жерден сразу эле мындайча айтканда пайдага чыксаңыздар болот экен туугандар. Баасын $52.000 деди. Дагы сүйлөшүү жолдору бар. Эс номер экранда турат. Түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Анан бул жерде суусу кенен экен. Азыр баш жагына чыгып туруп дагы сиздерге бир катар көрсөтөбүз жердин башынан. Анан дагы ушундай бетон стойкалар отургузулуп, бардык 4 тарабы тең забор менен тосулуп тур туугандар. Мынакей, көрдүңүздөр. Дагы мындагы бир катар көрүп коеюн, Өтө сонун экен, Бүт мындай темир стойкалар отургузулган да. Мынаны дагы бир катар көрсөтүп коелу. Негизинен мына темир стойкалар түшүм берип бүткөндөн кийин жанагы күзүндө октябрь, ноябрларда кичине суук түшүп калганда бул эже малиналар жаткырыш керек болот экен да. Көпчүлүк жерде стойканы жерге эле сразу отургузуп койгон болсо, бул жердин өзгөчөлүгү ушул мындай кылып астына 2 болт катырып тур туугандар. Бир болтун чечет экен дагы, бардык стойкалардыкын чечип бүтөт дагы, мындай жаткырганда эле ушул эже малиналар жатат экен, анан үстүн жаап коет экен да. Кийин кайра дагы эле кыркканда стойкаларды тургузуп эле ошол жерден кайра болттарын катырып туруп, кайра ошол түшүмгө даярдай берет экен да. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Азыркы учурда эми бүт түшүмдөр терилип бүткөн, анан арасында эми бир аз ушинтип кызарып, жакшы быша электери калган. Булар дагы эми акырындык менен күздүн суугу түшкөнчө бышат экен. Эми бул дыйканчылык менен, эже малина менен иштеп жүргөндөр өздөрү дагы жакшы билет туугандар. Эгерде ушундай дыйканчылык менен алектенем деп, ушундай эже малина бир айдоо үлүш жерине айдайт элем деген дос тууган тааныштарыңыздар болсо, ушул видеону жиберип коюңуздар. Өзү бир катар ошол жаш көчөттөрдү отургузуп, кайра аны чоңойтуп, карабай эле даяр ушул түшүм бере турган эже малина айдоо жерин сатып алса болот туугандар. Баасын уктуңуздар, $52.000. Эс номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Эми жүрүңүздөр, өйдө тарабына чыгайлы дагы, суу келген арыктарын, анан дагы акыркы түшүмү терилген ящиктерде турат, аларды дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Мынакей туугандар, өйдө тарабына келдик да. Мынакей, ушул айдоо жеринин баш жак тарабы болуп калат. Мынакей, жана айттым го, бул жак жагынан бир чоң арык агып өткөн. Мына мүшөктөрдү аласыздар дагы эле, нарагын тосуп туруп өзүңүздөргө сууну буруп киресиздер. Көрдүңүздөр, Бул жерден анан кийин жанагы бөлүнгөн картага сууну арык менен айдап барып туруп эле коесуздар. Анан туугандар, бул жерде мынакей, азыркы учурда бул жерге негизи помидор эгип коюптур. Бул жер жанагындай болуп, бассейн салынып, бассейн жасалып туруп, анан бул жака капельный расширение аркылуу система ошол капельный расширенияларын дагы жасайм деген экен да, бул жерге ошол бассейндин местасын калтырып. Кааласаңыздар ошол бассейн жасап туруп дагы эле ошол капельный расширение менен сугарсаңыздар дагы болот.
Көрдүңүздөр, Анан дагы туугандар, бул жерде үстүнөн көрдүңүздөр, мына столбалардан токтор тартылып өтүлгөн. Уруксат кагаздарын, документтерин бир катар тактап, ошол токко ылайыктуу болгон. Анан бул жерге өзүңүздөргө свет тартып алсаңыздар дагы болот экен да. Же бир трансформатор отыргузуп аласыздарбы, дагы ушул баш жак тарабына дагы шартты түзүп алсаңыздар болот. Азыркы учурда же болбосо ушул 3 жылдан бери эле ушул арык менен суу карып атат да. Суу кенен экен да, жанагы чоң арыктан толло суу келет. Анан бул жагынан жанагы картага суу кетет. Бөлүнүп ушул арыктан туугандар. Көрдүңүздөр, Бул жерден анан жердин башынан ушул тараптан деле арыктары бардыгы жасалган сууну коесуздар туугандар. Андан бери келиңиздер, бул жак жагын көрсөтөйлү. Негизи мына четине ушундай бетон стойкалар отургузулуптур да. Себеби четтеги стойка бекем болуп туруш үчүн. Жанагы айткан эми мына жака терилген түшүмдөрүн бир катар көрсөтөйүн. Ушул навестин астына алып келип туруп жыйнап кое берет экен ящик менен. Мынакей. Түз эле Россияга кетет экен да булар. Өтө сонун экен. Ар бир ящикте бир 3 килограммдын тегерегинде эже малиналар бар экен. Көрдүңүздөр. Эми азыркы учурда бул ушул последний арасынан терип келген эже малинасы да, эже малинасы. Көрдүңүздөр, ушундай туугандар. Көрдүңүздөр, бул жерден көпүрөк дагы жасалган. Огородко киресиздер. Бул жагына түз түшүп кетсеңиздер болот да. Машина менен ушул жактан түшүмдөрдү жыйнап ушундай портер менен жыйнап келет экен. Ушундай туугандар. Эсим номерин экранга калтырып койдук, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Ушул 1 гектар 52 сотук айдоо жери даяр кирешеси менен шартылыш түрдө $52,000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Эгерде ушундай айдоо жери сиздерге кызык болсо, же болбосо ушундай айдоо жерине кызыккан, дыйканчылык менен алектенген дос тууган тааныштарыңыздар болсо, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Мүмкүн сиздер себепчи болуп ушундай сонун кирешелүү айдоо жеринин ээси болуп калат.